Унааны айдап баратсаң, приборный панелде бир белгинин жанып өчүп жаткан учур баарыбызга тааныш. Бул кандай белги? Эмнени түшүндүрөт? Кимден сураш керек деген учурлар баарыбызда болуп келген. Мына ушундай учурда унааңызда кандай белги же символ чыкса да билип жүрөсүз деп 64 символдун түшүндүрмөсүн даярдап чыктык. Кеттик анда. Аягына чейин көрүп, досторубузга да бөлүшкөндү унутпайлы. Биринчи, алдыңкы противотуманный фар. Экинчи, рулевой усилительдин жарактан чыгышы. Үчүнчү, артыңкы противотуманный фар. Төртүнчү, терезе жуугуч суюктуктун аз калышы. Бешинчи, тормозный колодканын жарактан чыгышы. Алтынчы, круиз контролдун жанып турат деген белгиси. Жетинчи, поворотный сигналдардын жанык абалы. Сегизинчи, жамгыр жана жарыктын датчиги. 9. Кышкы режим. 10. Маалымат билдирүү көрсөткүчү. 11. Isытуу сайгычын көрсөтүү. 12. Кар же музду болжолдоп көрсөтүү. 13. Байланышсыз ачкычты көрсөтүү. 14. Ачкыч табылган жок. 15. Ачкычтын батареясы алмаштырууга муктаж. 16. Аралыкты кыскартуу коркунучу. 17. Сцеплениянын педалын басыңыз. 18. Тормоздун педалын басыңыз. 19. Рулдун колонкасынын колдонышы. 20. Алыскы жарыктандыруу. 21. Дөңгөлөктүн басымын төмөн. 22. Тышкы жарыктын жанып турган абалы. 23. Тышкы жарыктын жарактан чыгуусу. 24. Стоп сигналдын жарактан чыгышы. 25. Сажевой фильтрдин эскертүүсү. 26. Прицептин датчигинин эскертүүсү. 27. Пневматический токтотуунун эскертүүсү. 28. Жолдогу сызыктан алмашуу. 29. Катализатордун ысып кетиши. 30. Кур бекитилген эмес. 31. Унаа токтотмо иштетилди. 32. Аккумулятордун жарактан чыгуу абалы. 33. Паркингге жардам. 34. Техникалык тейлөө талап кылынат. 35. Акылдуу фаралардын иштөөсү. 36. Фаралардын бурулуу аппаратынын жарактан чыгуусу. 37. Арткы спойлердин жарактан чыгуусу. 38. Кабриолеттин крышасынын иштебегени. 39. Коопсуздук жаздыктарынын жарактан чыгышы. 40. Ручной тормоздун жарактан чыгуусу. 41. Топливный фильтрде суу бар. 42. Коопсуздук жаздыгы өчүрүлдү. 43. Жарактан чыгуу. 44. Фаранын жакынкы жарыгы. 45. Воздушный фильтрдин жарактан чыгуусу. 46. Оттун үнөмдөө режими. 47. Тоодон түшүүдөгү жардам системасы. 48. Жогорку температурага көтөрүлүшү. 49. Тормоздун антиблокировочный системасынын жарактан чыгуусу. 50. Топливный фильтрдин жарактан чыгуусу. 51. Эшик ачык. 52. Капот ачык. 53. Күйүүчү отундун аз калышы. 54. Автоматтык коробканын жарактан чыгуу абалы. 55. Автоматтык түрдө ылдамдыкты чектөө. 56. Амортизатордун көтөргүчтөрү. 57. Мунайдын төмөнкү басымы. 58. Терезенин жылытуу. 59. Багаж ачык. 60. Турукташтыруу системасын өчүрүлгөн. 61. Жамгырдын датчиги. 62. Мотордун жарактан чыгуу абалы. 64. Автоматтык түрдө алдыңкы терезени тазалоо. Мына ушундай достор, жаңы унаа аласызбы же өзүңүздүн унааңызды ушундай белгилер чыкса, мындан кийин коркпостон чечим чыгарасыз деген үмүттө. Кийинки чыгарыштан көрүшкөнчө достор. Келечек башталды достор. Билгенден билбегенибиз көп. Супер каналына жазылып, комментарий калтырсаңыз, мен үчүн кийинки чыгарыштарга чоң жардам берген болосуздар.